Кутмандуу таңыңыздар менен дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз студиябыздан эң алгачкы мейманыбызды тосуп алдык. Мейманыбызды тааныштыраардан мурун дал ушул темабыз боюнча кичине сүйлөшөлү деп турган чагыбыз. Анткени дал ушул июнь айынын жарымында, тагыраак 14-июнда бүткүл дүйнөлүк кан тапшыруу күнү. Демек ушул күнгө байланыштуу биздин республикалык кан борбору тарабынан дагы бир топ иш-чаралар орун алат. Ал эми азыр болсо биз донор боло турган инсан, кан тапшырам деген адам кандай даярдыктарда болуш керек. Ошол жөнүндө кыскача айтып өтөлү. Андан кийин биздин Адис өзүнүн дагы кеп кеңешин айтып, сиздерге кан тапшыруунун жол жоболору жөнүндө кенен түшүнүк берет. Маселени айта турган болсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, кан тапшыруучулар үчүн атайын маалымат бар биздин экраныбызда. Кан тапшыруучу жарандар Кыргыз Республикасынын 18 жаштан 60 жашка чейинки жараны болууга тийиш, ошондой эле салмагы 50 килограммдан кем болбошу керек. Ал эми кан тапшыруу үчүн кандай даярдыкта болушу керек алар? Маселен, биринчи эле бир күн мурун жана кан тапшыруу күнү майлуу, куурулган, ачуу, ышталган жана сүт азыктарын колдонууга таптакыр болбойт. Ал эми экинчиден болсо кыям кошулган таттуу чай, шербет, суу, нан, кургатылган нан, кайнатылган дан азыктарын колдонсо болот. Ал эми кан тапшырууга чейин 48 сааттын ичинде алкоголдук ичимдик ичпеши керек кан тапшыра турган адам. Андан тышкары 72 сааттын ичинде ар түрдүү дары-дармек колдонууга таптакыр эле тыюу салынат. Мына ушундай баягы даярдыктардан өткөндөн кийин донор болууга мүмкүнчүлүк ала аласыздар. Ал эми кан тапшыруучу жаран өздүгүн аныктаган документтерин сөзсүз түрдө жанына ала келүүсү керек. Дагы кандай адамдын организминде даярдык болуш керек? Биздин республикабыз боюнча кан тапшырууда дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эмне деген мүчүлүштүктөргө жол берип коебуз кээде? Же болбосо кан тапшыра турган адамдар эмнелерди эсинен таптакыр чыгарып коет, эмнелерди эсине сакташ керек? Ушул тууралуу анда биз келген мейманыбыз менен маектешели. Анда кептин кезеги керемет сизде. Улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, 14-июнь бүткүл дүйнөлүк кан донорлорунун күнү деп айтып атабыз. Кыргызстан 2007 жылдан бери бул күндү белгилеп келет. Бүгүн бизде мейманда республикалык кан борборунун директорунун орун басары, медицина илимдеринин кандидаты Сатыбалдиева Айганыш Бакыбаевна. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Эми эң эле алгач ушул 14-июнь бүткүл дүйнөлүк кан донорлорунун күнү деп атабыз. Бүгүн ушул күндүн маанилүүлүгү жана Кыргызстандын бул күнгө карай даярдыктары жөнүндө билсеңиз. Рахмат барыңыздарды. Кутман таң. Эфирге чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык. Бүткүл дүйнөлүк донорлордун күнү бул абдан маанилүү. Бул ошол келген кан донорлордун күнү болгондуктан бул күндү биз ушул маалымат таркатып, анан келген донорлорду даңазалап, анан ушул берген кишини баатырлык деп эсептейбиз. Себеп дегенде өзүнүн эми кыргызча айтканда жанында канын бирөөгө тартуулап, белгисиз адамга тартуулап берүү, бул деген жана донор деген латын тилинен белек кылуу деген котормо. Ошондуктан деген ар бир адам эле кан донору боло албайт. Себеби дегенде мифтер бар да. Ушул мен өзүмдө кан аз болсо ким менен бөлүшөм деген. Албетте бул психологиялык бир аз оор, бирок деген мен ошонун маанисин айтып берейин. Себеп дегенде келгенден кийин биз деген жана айтып кетпедиңиздерби, кандай даярданып келиш керек, кандай ченемдер бар деп. Албетте киши келгенден кийин сергек, анан уктап келиш керек. 18 жаштан 60 жашка чейин салмагы 50 килограммдан жогору, анан деген ошол келгенден кийин эле каттоодон өткөндөн кийин биз деген врачтар абдан тыкаттык менен карайт. Карагандан кийин кандын тобун, гемоглобинди көрүшөт, давление өлчөйт. Анан бардык көрсөткүчтөр туура болсо, кан аркылуу жуккан оорулар жок болсо, 2 күндүн ичинде ошондой бир көрүнүштөр, жана ичимдик ичип, же болбосо дары-дармек ичип, же болбосо кош бойлуу адам, же убактылуу гемоглобин төмөн болсо,
же болбосо давление төмөн, же болбосо жогору болсо, ошол адам кан донору боло албайт. Ал деген убактылуу чектелет. Бул деген убактылуу чектелүү, ал эми абсолюттук чектелүү. Таптакыр донор боло албаган адам бул ошол кан аркылуучу жугуучу гепатит Б, С, сифилис, ВИЧ, СПИД жана бруцеллез, туберкулез, малярия оорулары таптакыр абсолюттуу түрдө чектелет. Анан деген андан кийин биз кан бергенден кийин, ошол каттоодон өткөндөн кийин ошол эле донордун канын биз деген ошол инфекцияларга 2 этаптуу тестирүү өткөрөбүз. Ал эми коркпой эле коюш керек. Мен бирдеме жугуздуруп алам инфекция деп. Себеп дегенде биз 100% кепилдик беребиз. Биздин даярдап жаткан баштыктарыбыз бир гана колдонуучу баштыктар, инструменттерибиз дагы бир гана колдонуучу баштыктар. Ал эми бүгүнкү күндө республикалык кан борбору мындай стандартка келип калдык да. Анан ошондой 100% кепилдик беребиз. Эч бир жугуштуу оорулар менен жугузбайбыз деген. Ал эми бул кандай организмге пайдалары бар? Бул адам өзү биринчи эле ушул моралдык жактан, психологиялык жактан билбей туруп бирөөнүн өмүрүн сактап калат. Бир адам 3 өмүрдү сактап калат деген урандарды айтабыз. Албетте азыр деген компоненттүү терапия, компоненттерге бөлөбүз. Бир эле адам келгенден кийин эритроцит алсак болот, плазма жаңы тоңдурулган, тромбоцит алсак болот. Ошол деген бир адам 3 өмүрдү сактап калат деген уран туп-туура. Ал эми келгенден кийин, канды бергенден кийин эле ошол донордун ошол эле күнү суюктугу толукталат. Суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Бат-бат клеткалар иштеп, кандын берүү мөөнөтү 2 ай. Толугу менен 2 айдын 60 күндүн ичинде толугу менен калыбына келет. Андан кийин биздин тартипте 2 айдан кийин кайра келип кан берсе болот. Бул деген 2 айдан кийин берсе болот. 2 айдан кийин. Себеп дегенде эмне үчүн кан берген донорлор эл арасында жаш көрүнүшөт деп айтылат. Ал эми илимий жакта научно айтылат, бул адамдар жаш көрүнөт, анан кийин эркектерге абдан пайдалуу. Себеп дегенде инфаркт миокарда аз болот, компенсаторный механизм иштеп чыгылып, алмашуу заттары аябай жакшы болот. Андан кийин бул донор өзүн жакшы сезип, өзүнүн анализдерин билет, табити, анан деген уйкусу жакшы болот. Эми келгенден кийин 450 грамм бергенден кийин дароо эле ошо 500 грамм артап калат. Салмак азая түшөт деңиз? Салмагы азая түшөт. Ооба. Анан Айганыч Бакыбаевна баягы 2 ай сайын берет деп атпайбыз, берсе болот депчи. Муну организм кандайдыр бир адат катары кабыл алып кетпейби? Мындай узак жылга бере берсе болобу ушинтип? Жок. Болбойт. Биз 60 жашка чейин деп атпайбызбы? Дарыгерлердин көзөмөлүндө мындай мисалы бир адам эркек киши 4-5 жолу келсе, кийинки жакынкы күндөрдө 60 жашка чукул бир жылда 4 келет, андан кийин 3 келет, андан 2 келет, анан 1 келип, ошентип баш тартуу болот. Айтсаңыз, ошо бизде Кыргызстанда өз ыктыяры менен кан тапшыруу мындай канча пайызды түзөт? Эл бул нерсени канчалык түшүнүп калышты? Негизи биздин жанагы өзүбүздүн отчеттук формабыз бар, медициналык. Ошондо 23% өз ыктыяры менен келген донорлордун пайызы да. Ал эми ошол 70% тууганчыл донорлор деп коебуз, калганы акы төлөп келген донорлор. Эми тууганчыл донорлордун ичинде деле өзүңүздөр билесиздер, алар коңшулар, куда сөөктөр, жана коллегалар, кесиптештер, бирге окугандар берет. Анын баарын биз деген тууганчыл деп эле айтыштан
алысыраак болушубуз керек, бирок деген отчеттук формада биз ошол тууганчыл деп эле донор деп киргизебиз да. Эми мындайынан айтсак көп эле келет да, өз ыктыяры менен келген донорлор. Ал эми таза өз ыктыяры менен келип жөн эле белгисиз бир адамга берип келген донорлордун саны бүгүн кан кызматында Кыргызстанда 23% түзөт. Мына ушул жарандарга биз эфир аркылуу мындай ыраазычылык билдирип кеткибиз келет, ушундай бир берешен, боорукер, кайрымдуу жарандарыбыз көп болсо экен деген тилекти айтабыз. Биз алдыда 14-июнда дагы ушул кан донорлорунун күнүн белгилейбиз. Бул күнү дагы ыктыяр менен келип кан тапшыргандардын саны көп болуш керек. Ушул күн сиздерде кандай пландуу иштер бар? Биз деген абдан ушул жыл сайын негизи эле бизге күндө майрам. Эгер адам келип кан берсе, бизге күндө майрам. Бул деген эми деген медико социалдык көйгөйдө биз деген медициналык жактарын карап, ошол жактарды камсыз кылсак, ал эми социалдуу тармагы бул деген донорлорду үгүттөө. Анан деген өзү өкмөт тарабынан, Кызыл Ай тарабынан, жанагы неправительственный уюмдардан тарабынан, ушу жаштардын арабынан, жанагы жаштар 25 клубу бар, ошол тараптардан, анан соц тармактардан, жергиликтүү бийликтерден, ушул жумушчу орундардан үгүттөө жүрсө абдан жакшы болот. Жогорку окуу жайлардан, жанагы орто окуу жайлардан. Мындай эми аябай эле ушундай бизге эл келип бербейт кан дегенден алысмын. Себеп дегенге элге аябай ыраазычылык айтсам болот. Бир мындай бир сиздерге бир окуя айтып берейин. Бир аял келип донор болуп тапшырып кетти. Андан кийин кайра бир 6 айдан кийин эле бат эле келип калды да. 2 айдан кийин келем дедим эле, бирок деген айылга кетип калдым эле деп. Анан эмне болду эже десем, мен билбейм дейт, мен кимге бергенимди, бирок деген мен бир больницага, ооруканага барсам эле, сиз кан бергенсиз деп мен ушундай кучактап, өпкүлөп, анан деген ушул мен балама сиз кан бергенсиз деп апасы ыйлап, ушунчалык өпкүлөгөндөн кийин мен деген дейт, муундарым титиреп, калтырап, анан мен ушул адатты деген дайым берип турайын деп, дайым келип турам деп келген донор аялды берем да. Ошондо дагы мен өзүм жүрөгүм менен титиреп, түркүрөп, бул кандай бир ушундай бир маанилүү нерсе деп сезем да дайым. Ошондуктан деген мен деле өзүм ардактуу донормун. Кан бирок деген азыр жетекчиликте кан берем, мурда деген кан менен иштеген үчүн дарыгерлер, кан менен иштеген дарыгерлер, алар кан бергенге болбойт. Ошондуктан кан берүү бул деген аябай чоң, жооптуу баатырлык. Ошол келген донорлорду биз деген ушул донорлор күнү менен куттуктайбыз. Эмне үчүн бул бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү деп аталып калганда жөн эле чыккан эмес. Бул деген ошол кандардын тобун ачкан окумуштуунун тоолган күнү 14-июнь. Ал эми биздин экинчи өзүбүздүн майрамыбыз, көзүндө улуттук кан донорубуз бар. Бул деген ошол токтомдун негизинде чыккан. Жыл сайын биз деген бир жылда 2 майрамды чоң майрамдайбыз. Бул деген бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү 14-июнь. Ал эми сентябрдын аягында өзүбүздүн улуттук майрамды майрамдайбыз. Эмне демекчимин, 13-июнда биз деген 14-июнь жана суббота болуп калат экен, ишемби. 13-июнда биз деген саат 8ден 2:30 чейин кан донорлорун кабыл алабыз. Бизди колдоп жаткан быйыл Кызыл Ай коому жана Яндекс, Go, KG компаниясы колдоп жатат. Алар деген ошол келген донорго QR код берип атышат, ошол деген кулактандыруу жана соц тармактардан таркатышат. Ошондо жанагы унаа менен кетип аткан адамдарга, такси менен кетип аткандарга, кан бергендерге ушулар код 500 сомдун тегерегинде беришет экен. Алар деген өзүнүн ыктыяры менен колдоо көргөзүп атышат. Себеп дегенде бул Яндекс бизде гана эмес,
бул жанагы СНГ боюнча Россияда бардык жерлерде бар экен. Рахмат. Ошондуктан биз да кирип калдык. Айганыч Бакыбаевна, айтсаңыз, ардактуу донормун деп калбадыңызбы? Анан демек дайыма туруктуу кан тапшырып аткандарга, донорлорго мындай атайын сыйлыктар, ушундай наамдар берилеби? Наам бериле турбайбы? Биринчиден ошол жанагы компенсацияны мен албайм деле, себеп дегенде өзүмдүн бир моралдык жагымда ошо өзүм ушундай ардактуу донормун деп өзүмдүн гана сезимим. Ал эми ардактуу болгон донорлор 30 жолу акысыз келген донорлор Кыргыз Республикасынын ардактуу донору боло алат. Ал эми 45 жолу акы төлөп келгендер дагы Кыргыз Республикасынын ардактуу донору болуп алат. Алар деген ай сайын жергиликтүү жерден 1000 сомдук компенсация алышат. Анан деген кан берген күнү 2 күндүк справка алат. Же окууга барбай койсо, окуудан бошотулат, жумуштан бошотулат. Анан келгенден кийин ушул деген таттуу чай, сникерс, анан деген суюктук беребиз. Анан деген жана гематоген азыркы күндө сокта берилип жатат. Эң сонун. Кыргызстанда мына ушундай бир донорлордун, ардактуу донорлордун тобу бар экендиги азыр маалым болуп атат. Деги эле мындай бир саны канчалык ошол? Көп эле адамдар ардактуу деген наамга жеткенби? Ооба, бүгүнкү күндө 3100дөн ашуун ардактуу донор бар Кыргызстанда. Булар албетте чын эле ардактуу. Албетте чын эле баатыр. Дүйнөлүк тажрыйбада кандай бул нерсе? Дүйнөлүк тажрыйбада бул ардактуу донорлор деген азыр кайсы өлкөндөгүн эсимен чыгып атат. Бул президент койгон жерге машинасын коюп алат экен. Парковкаларда бекер экен. Анан деген ошончолук ардактуу. Ошончолук ардактуу. Анан деген мындай айтып кетким келет, ушул бизге келип баягы жылдыздар, спортсмендер, лидерлер келип берсе, эл деген билесиз да, ошолордун аркасынан кан берүү донорлордун саны көбөйөт да. Бүгүнкү күндө бизде деген Кыргызстанда 55 000 донор бар. Анан деген ошол дагы бизге жетишсиз. Бүткүл саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча 1000 кишиге 40 донор болуш керек. Ал эми биздин Кыргызстанда 1000 кишиге 6 донор. Бизге күндүр түндүр 24 саат бою кандын жана компоненттери дайым муктаж болгон адамдарга керек болуп турат. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эч унутпаңыздар, себеп дегенде ар бир адамдын башына түшпөсүн ушу бейтаптар, онкология оорулары, кансырагандар, төрөттөн кансырагандар, жол кырсыкка кабылгандар, жана ушундай хирургиялык операцияда ушул жаш балдарга абдан кан керек. Ошондуктан бул кандын мөөнөттүү кызыл эритроцит 35 эле күн, ал эми плазма 3 жыл, ал эми жана клетка тромбоциттерди даярдап атканыбыз ал 5 эле күндү түзөт. Ошондуктан биз ар дайым күндүр түндүр сиздердин каныңыздарга ушул канга муктаж болгон адамдар сиздерге көз каранды. Эмесе буюрса ошол 13-14 жакындаганда дагы көп маалыматтар элге жетет болуш керек, буюрса дагы иш-чаралар орун алат дегенде бүгүнкү маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Ал күндөрү дагы биз сиздер менен кызматташып, буюрса дагы калкка маалымат жеткирүүгө биз дагы көбүрөөк аракет кылабыз. Бар болуңуздар. Сиздерге рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Республикалык кан борборунун директорунун орун басары, медицина илимдеринин кандидаты Сатыбалдиева Айганыч Бакыбаевна конокто болду. Ар бириңиздерге чың ден соолук, узун өмүр каалайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Замана студиясы көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Sağlık düşüp özüpü Uşurup oylor eziyette Örüktün gülü
чакар бир ай жаз менен. Жаз келип жашып издагы жашарып дүйнө бүт жаңы жаздагы кызыл